Biz олтурган кеңсе студия азыр жарык да. Себеби ар тараптан бизде чырактар курчап турат. Ошол себептен бизге азыр могу жерде абада учуп жүргөн миңдеген кыпын чаңдар көрүнбөйт. Мен эмне мисал келтиргим келип атат. Мисалга үй караңгы болсо, анан айнектин четинен бир кичине гана бул жычыктан бир нур кирсе жарыктык. Күндүн шооласы. Бир шоолар шаң. Эми ошону мынтип айланып карасаңыз, шаңдын айланасынан ошол жарыктыктан өткөн чаңдын баары көрүнөт да. Ооба. Себеби бул жерде караңгылык көп, микроб көп, чаң көп, анан жанагы күндүн нуру өтө аздык кылып атат. Ошондуктан бизге байкалып атат жанагы чаңдарчы. Дал ошондой эле талим тарбия, үрп адат, салт, каада толук бар толук айтылбаган үй бүлөдө, ал үйдө башкалардын талими, сырттагы чөйрөлөрдүн таасири, ошондой эле жаман үрп адаттар жана менменсүү, текебирчилик, өзүн билемдиктин чаңы, кири ошол үйдө байкалып калат. Анан ошол үй бүлөдөн бирөө жарым атасы мечитке барып бир аз угуп келсе, же баласы бир досторунан бир жакшы сөз угуп келсе, же аялы бир талимге барып бир студиядан бир жакшы нерсени угуп келсе, ошол үйгө киргенде жана кичине нур сыяктуу бир илим алып келди да. Анан үйдөгү жана чаңдар көрүнө баштайт да. Мен балам монтип мага баш ийбейт турбайбы? Мен күйөөмө монтип баш ийбейт турбаймынбы? Неге ата келди? Атасы келсе баары жайында эмес, баары өзү менен көрүнүп калат да. Себеби ал жактан ал нурдун жанагы бир тамчы болсо да аны алып келди. Анан качан ошол үйдө китеп ачылса, мисалы үчүн китепте бир хадис жазылып турат. Кадимки кагаздын китебинде. Ошол кагаздан жасалган китеп менен телефонду ачсаң эле ошол эле текст жазылып турат да. Экөөнү окуганда асман менен жердей айырма бар. Себеби бул китептеги текст бул китепте. Бул жабылат дагы бул жакта турат да. Ал эч качан өзгөрбөйт. Аны бирөө фотошоп кыла албайт дегендей. Ал эми бул телефондогу нерсе болсо, бул жаңы нерсе, анан ал китеп эмес. Себеби китепти окуу негизи эле китеп бул эң тарихи, эң эски биринчи жаралган нерсе да. Алла Таала биринчи Бул чыныгы табият бул. Лаухул махфузду жаратты. Анан калемди жаратып туруп тагдырды жаз деп буйрук берди да. Биз эң байыркы, эң алга адамдан дагы мурда жаралган бир аспап, Алла Таала ушул дүйнөнүн программасын жаздырган аспап, китептен биз түздөн-түз талим алат экенбиз да. Ошон үчүн китептин таасири бөлөк экен. Ал эми бул жерден телефондон, экран аркылуу бөлөк экен да. Мисалга, бул жерде сөзүңүздү бөлгүм келип атат. Сөздүн башында биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болсун. Бул эмне дегенде бүгүнкү биздин үйдөгү талим деген программадан жөн гана бир теорияны эмес, практикалык кадам зарыл экендигин биз мен байкап атам да. Мен угармандарга да ушул нерсени баса белгилегим келип атат. Эмне үчүн дегенде, бул жерде үйдөгү талим жөн гана бири-бирине сөз айтуу эмес, сөзсүз түрдө бир китепти кармап, ошол китептин үстүнөн окуу аркылуу, ошол китеп менен ошо жуурулушуу аркылуу балдарга бир жакшы багытты, жакшы бир талимди үйрөтүү экен да. Үйрөтүү экен. Эми ошол устаз туура айтасыз. Балдарга биз жөн эле китеп окуп коюу эмес. Ошол китептен биз өзүбүз, мисалга арабча текст болуп калды, же бир кыйын фикый маселе болуп калды, же бир өтө бир кенен чечмелене турган Куранын аяты болуп калды. Эми муну биз түшүнбөйбүз да, же бул кыйын нерсе экен деп эмес да. Биз ошол китептин талимдин үйдөгү болгон китеп окуу сабактын өз сүрөтүн түзө берели. Алла Таала бизге ошонун таасирлерин өзү жеткирет да. Бул хадисте келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, качан бир кайсы бир үйдө талим болсо, Куран, тажвид, фих, кандай эле дини шариаттын китеби окулса, ошол жерге периштелер үймөлчүктөйт дейт. Анан алар бири-биринен мынтип үймөлчүктөп отуруп, Аллахтын хузуруга чейин жетет. Алла Таала баарын билет. Кайдан келди, эмнеге келди, эмне ушул болуп атат. Алла Таала аларга сыймыктануу менен айтат акырында. Аларга айткыла, "Куму магфуран лакум", алар ордунан турсун, күнөөлөрү кечирилген абалда дейт. Эми биз коноктосуу үчүн
4 kişinin konoктосуу үчүн bir kança gün үйдү жыйнайбыз. Анан акча каражат кетирип дасторкон салабыз. Анан ошол коноктор биздин үйүнө келип кайра кетет. Эми ошол келген конок бизге материалдык жактан бизге зыян чыгат, бирок мындай биз руханий жактан жакшы конок болсо бизге бир нерсе таштап кетет. Эгерде жанагындай эле болсо ал бир нерсеңди сындап кетет да. Мен айтмакчымын, периштелерди үйгө миллиондогон, миллиарддаган периштелерди үйгө конокко тосуу үчүн эч кандай бир тыйындын кереги жок да. Акча чыгымдын кереги жок. Могул жерде текшеден бир китепти алдыңыз, ачтыңыз, келгиле чогулгула, чогулду баары. Ошол китепти бисмиллада окуй баштаганыңызда хадисте келгенде периштелер үйүңүзгө келди. Китеп жабылгандан кийин ушул отурган жериңерден, жерге отурасызбы, столго отурасызбы, тур күнөөң түшүрүлгөн, төгүлгөн абалда деп. Мынеки. Караңыз. Эми Медина шаарыны Мунаввара деп коебуз. Мекке шаарыны Мукаррама деп коебуз. Мединаны неге Мунаввара дейт десе, периште көп экен да ал жерде. Нурдалган аймак. Нурдалган. Периште көп болгондуктан нурдалган экен. Неге? Дүйнө жүзүндө миллиарддаган мусулмандар салават айтат экен. Ар бир салаватты бирден периште барып пайгамбарыбызга жеткирет экен. Эми элестетиңиз, ал жерде тыгында. Периштелердин тыгыны ушунчалык, анан асмандан караганда Аллахтын назарында бул нурдан жасалган периштелер ушунчалык көп болгондон кийин шаар өзү нурданып калыптыр да. Анан билесиз, Медина шаарынын эли жумшак болот. Кулк мүнөздүү болот. Өтө жөнөкөй болот. Эмне үчүн? Себеби периште көп жерден периштенин сыпаты жугат экен аталган. Периштенин сыпаты эмне экен? Итаат кылуу экен. Эмнеге буйрулса ошондон башка иш кылбайт экен. Жынска бөлүнбөйт экен, жебейт экен, ичпейт экен, тамак ичпейт экен жана башка. Алар бир гана кылган жумушу эмнеге буйрулса ошону кылат экен. Итаат. Эми элестетиңиз, күнүгө сиз кой кайтарсаңыз, кой жыттанып каласыз. Ат минсеңиз, ат жыттанып каласыз. Темир менен иштесеңиз, түтүн жыттанып каласыз. Атыр сатсаңыз, атыр жыттанып каласыз. Эми күнүгө олар болбос нерсе, китепти ачып туруп эле үйдө бир талим кылсаңыз, периште чөйрөдү, бизде тороп калды. Анан периштенин сыпаты жанагы эң негизги сыпат, итаат кылуу сизге, балдарыңызга, аялыңызга баарына жугат экен да. Анан бири-бирибизге итаат башталат экен. Аллахка итаат башталат экен. Мына проблема. Бул талимдин баягы ачып, андан бир нерсе түшүнгөндө мурдагы таасирлери, мурдагы бир зарыл нерселери да. Мындай руханият жагынан периштелердин итааттыгы бизге не болот экен? Жугат экен. Устаз Юсуп, ушул жерде бүгүнкү күндө биз мына үй бүлө көйгөйлөрү менен алышып келебиз. Үй бүлө ичиндеги болгон аркы терки, күнгөй тескейин аралашып калдык. Идеги эле коомчулукта белгилүү да. Кээ бир үйдөгүлөр үйүнөн тынчтык кетип калып, кыжалатчылыкка кабылышат. Эмне үчүн мынтип атам? Эмне үчүн ынтымагым жок? Эмне үчүн балдарым мени укпайт? Эмне үчүн аялым мени укпайт? Эмне үчүн менин күйөөм зөөкүр дегендер толтура да. А көрсө, маселени чечүү сыры өтө жөнөкөй турбайбы? Ал эмне дегенде, үйдө ошол жакшылыкты жугузган периштелерге орун берүү. Жоксо периштелерди конокко чакыруунун эң бир жакшы жолу, жеңил жолу, ошол эле учурда кыргыз айтат эмес, бала мындайча айтканда куш уядагысын алат деп. Куш уядагысын алат деген сөздөн түшүнсөк болот. Баланын бүгүнкү күнү эртеңки тагдыры турбайбы? Аны бүгүн талимге, тарбияга, үй ичиндеги карапайым жөнөкөй эле усул менен 10 мүнөткө, 15 мүнөткө отургузсак, муну мен өзүм туугандарымдын бирөөсү келип сыймыктануу менен, сүйүү менен айткан эсимде да. Бул үйүмдөгү болгон тынчтыкка мен жөнөкөй жол менен жеттим, көрсө китеп кармаш керек экен бала менен чогуу деди да. Мына ушуну сиз азыр кеп козгоп калдыңыз, устаз Юсуп. Мындан дагы сырткары бүгүнкү күндөгү коомчулукка дагы эмнелерди сунуштаксак болот? Ушул китеп менен кошо эле, талим менен кошо дагы бир тарбиялык жагын камтый турган. Эми ошол китепке дагы маани берүү керек. Себеби китеп бая комплекстүү түрдө кээ бир китептер бар. 365 күнүм деген бир китеп бар экен. Ал жерде ушул бир жылда ошол ар бир күнгө бирден тема коюптур десеңиз. Ал жерде бир 2 аят, 2 хадис, 2 окуя, 2 макал, 2 мисал. Жашоого тиешелүү, инсанга тиешелүү. Такыбалык, эртең уурулук жөнүндө, анан зөкүрлүк жөнүндө, анан эртеси күнү орозо жөнүндө. Кыскасы ушундай темаларды, өтө зарыл темаларды.
Hayattan, hadisten, okuyadan, misallardan, makallardan keltirip koygun da. Hem oşonu günüge birden temаны açıp, baldarga kene kesir oşonu atası, je ejesi, je apası oku bere verse, o kitap okuy ala turgandar erteң sen okuysun dep ушундай okuy beriş kerek. Anан ошол жерден бүткөндөн кийин жанагыга жыйынтык чыгарыш керек. Allah razı olsun. Ustaz Yusuf, şu жерде мен да кошумча алгым келет. Биздин өзгөчө көрөрмандар ушундай үйдөгү таалимдин маанилүүлүгүн, маңыздуулугун туйгандан кийин чындап эле алар китеп издеп баштайт. Эмнеден баштасам экен деп. Ошого мен кошумчадагы оюмда Момундардын бакчасы деген китеп кыргызчаланып калган. Анын орусчасы бар. Кимдеги кайсы бир үй бүлө бар, арабча түшүнө алат. Мына ошентип кошумча китеп катары ошол Момундардын бакчасында колдонсо болот. Же болбосо 40 хадис деген китеп бар. Бул 40 хадисти да колдонсо болот. Мына ошо же болбосо бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан которулган бир жөнөкөй, жеңил, күнүмдүк турмушта керектелүүчү маселелерди камтыган хадис китептер бар. Булар да колдонсо болот деп биз сунуштап өтсөк болот да. Ооба. Колдонсок болот, ошо кыргызча муфтияттан баягы уруксат алып жазылган китептин баары эле ошо таалим негизинде жазылган китептер. Анан ошол китепти окугандан эмне дагы пайдалар да. Ошол балдардын мисалга мен айтар элем, үйдө баары намаз окуш мүмкүн да. Үйдө баары жолукчан же бир дин жолу менен мындай жашашы мүмкүн. Практикалап этиш мүмкүн дейт. Бирок күнүгө ошол баарын чогултуп туруп, 15-20 мүнөт китеп окуу бул өтө кыйын нерсе да, өтө кыйын нерсе. Буга баягы нафс моюн жарып бербейт көбүнчөсүчү. Бирок ушуну биринчиликке коюш керек да. Ошондо гана биз баягы уюткулуу калкпыз деп коебуз го. Биз уюткулуу могу чайдын астына могу сахардан экөөнү салып койсоң, азырынча эри элек, чайга таттуу чыга элек, бирок жана сахар бар да. О кашык менен бир-эки эле кыймылдатып койсоң, ал таптуу болуп калат деген. Таттуу болот. Ошондой эле биздин ата бабабыз, биздин тиги көптөн берки бир аталарыбыз бизге уюткуну жанагы түпкүлүктү түзөп койгон. Ал биздин ички фитрат жанагы бейлибиз, жана тилибиз, динибиз, мына ушунун баары. Бирок муну биз бир аз кыймылдатыш керек да. Аны ал деген таалим. Şu talimsiz, sebep Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birinci ikra oku dep aytып atpayбы. Namaz oku dep başlagan жок, oroza карма dep başlagan жок. Kur'an bul oku dep düştü. Demek biz köp okuşubuz gerek. Okudan баягы İmam Şafii aytkanday, men özüm ustazıma zeynim начар dep arızdandım deydi ko. Anam ustazım aytты, fa arşadani ila tarki maasi, günöөлөрдү taşta dep bizge maga aytты deydi. Sebep bul ilim Allah'tın nurlarından bir nur. Al endi nur bolsa la yu'tali asi, günökörgө berilbeyt deydi. Эми карышкыр менен кой бир жерде жашабагандай эле, караңгылык, жарыктык бир жерде болбогондой эле, күнөө менен илим, билим, талим бир жерде болбойт да. Ошон үчүн балага ошол жаман нерселерди, жаман адаттардан арылтып, ошол талимге көбүрөөк сугарыш керек. Сөзүңүздөн байкадым, Ustaz Yusuf. Көрсө бул жерде сиз айтып аткандай, караңгы менен жарык бир жерде болбогондой эле, ыйман менен сабатсыздык так бир жерде болбой турбайбы. Ошондуктан урматтуу биздин катталуучулар, урматтуу биздин калык. Бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө биз байкаган өзгөчө маселе, биз эртеңки күнү балдарыбызды башка бирөөнүн колуна берип, анан ошонун гана тарбиясынын негизинде бала катары кабыл албастан, анын эртеңки келечегине үйдөн эмне кам көрө баштаганыбыз эң жакшы экен. Бул бир гана баланын өзү үчүн эмес, үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпысына пайдалуу болгон иш аракет экен. Usta Yusuf, ушул жерде биздин көрөрмандарга, жалпы калаак журтка бир практикалык бир көрсөтмө бере алабызбы? Айталык, бир киши өзүнө үйүнүн кире беришине күнүгө саат 20:30-да таалим деп бир жерге жазып койсо. Анан наркы бөлмөнүн дагы бурчуна күнүгө 21:30-да таалим деп. Ушундайгы бир кайсы бир тажрыйбада ушундай бир усулдар барбы? Ооба, мен билген кишилерден бар. Аларда бир кадимки деле жанагы корзинка бар, аны бир жерге коюп коюшкан. Телефондорун өчүрүп баары. Ошол жерге чогулта калышат. Эң биринчи нерсе ошол. Эң биринчи бүгүнкү жолтоо болгон нерсе телефон. Мурда билесиздер. Аким устаз. Бизде свет жок болчу. Ооба. Кээ бир учурда. Анан жанагы шамчыракты коюп туруп, анан башкача караңгы да. Караңгы бар ошол жерге келет эле. Ата-энебиздин тиресине келип отуруп калат элек. Мына ошондо бизге айтчу нерселерин айтат эле да. Азыр биз светти өчүрбөйбүз, Wi-Fi'ди өчүрүп же телефонду өчүрсөк,
Анан өздөрү эле отурган жерден зеригет. Анан ошентип китепти ачып келгиле. Деп эми балдарды көндүрүш керек да. Бала бейбаш болсо, бала айтканды кылбаса, анда кыйын эле эртеңки тактыр. Бүгүн айтканды кылбаса, эртеңдер айтканды кылбайт да. Биз картайган кезде анан бизди корболуубузду эч ким каалабайт. Ошон үчүн балага азыртадан ошондой тартип түзүш керек. Күнүгө ушул убакытта сабак деп бекем. Мен жок болуп калсам, деге кылгыла деп WhatsApp'тан айтып, кайра дайындап, ана көргөзүп эле кылып атасыңарбы деп, бул баланы катуу эле айтыш керек. Туура айтасыз, устаз Юсуп. Мен байкап турам, мен сымал биздин көрөрмандарга деле байкалды болуш керек. Көрсө үйдүн ичиндеги болгон аура дейбизби, үйдүн ичинде болгон жалпы тартипти жөнгө салуунун эң бир жөнөкөй жана колдон келе турган бир багытын көрсөттүңүз да. Ал эмне дегенде эң алгач расписанияны үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу макулдашып алуу. Экинчиси, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы болгон байланышка биринчи тоскоолдук кылган ошол өзү акча төлөп коюп койгон Wi-Fi. Үчүнчүдөн андан дагы чоңураак акчаны төлөп чөнжөккө салып койгон телефон. Анда значит бизде эң алгач расписанияны коюу экен, урматтуу биздин мекендештер, экинчиси Wi-Fi'ди үзүү экен, үчүнчүсү телефондорду жыйнау экен. Эгерде биз ушундай кылган болсок, анда үй бүлө ичиндеги болгон таалимге мындайча айтканда дап даяр эмне чөйрө түзүлөт экен, абал түзүлөт экен.